Дүйнөдөгү климаттын өзгөрүүсүнөн улам бизнес эки көйгөй менен беттелүүдө: митигациялык жана адаптациялык. Биринчиси бул бизнестин айылына чөйрөгө тийгизген таасири болсо, экинчиси бизнес өзгөрүп жаткан климатка кантип адаптация боло ала тургандыгы жөнүндө. Жашыл экономика бул адамзаттын жер планетасынын ресурстарына болгон жоопкерчиликтүү мамилесинен куралган экономикалык модель. Ал экономикалык өнүгүү менен жаратылыш байлыктарын сактап калуу ортосундагы акыл эстүү компромиссти табууга багытталган. Бул өнүгүүнүн туруктуу болуусу. Жашыл экономика дүйнөдөгү көпчүлүк өлкөлөрдүн, анын ичинде Кыргызстандын узак убакыттагы негизги максаты ойдон калууда. Бирок ага жетүү үчүн экономика жашыл болуусу керек. Ал эми экономиканы жашылдандыруу узак жол. Well, I would say in general, green economy is not new. Менин айткым келген нерсе, жашыл экономика бул өтө жаңы түшүнүк эмес. Биз анын иштөө принциптери менен узак убакыттан бери эле таанышпыз. Ошондуктан таштандылар туура башкарылып жатабы же туура эмеспи? Аны биз билбейбиз. Энергетиканы, ресурстарды үнөмдүү колдонуудабызбы? Ресурстар туура башкарылуудабы? Калкка кызмат көрсөтүү кандай болууда? Мунун баарын билип турабыз. Ошондуктан жашыл экономика концепти бул биз кылып жаткан нерсе эмес. Ошону ишке ашыруунун жолдорун өзгөртүү жөнүндө болуп жатат. Аны өзгөртүү аркылуу биз кесепеттерди жана бааны минимумга түшүрөбүз. Ошентип көбүрөөк туруктуу жол менен өнүгүүгө өтөбүз. Биз урбанистикалык башкарууну карасак, эгер ушул жол менен уланта берсек, анда бизде таштанды башкаруу, абанын булгануусу көйгөйү көбөйө берет. Же эгер аны өзгөртсөк, анда таштандыны азайтуу, топтоо кайра иштетүү менен анын баасын арзандатып, аны баалуулукка айлантабыз. So that we reduce the cost and generate value out of waste recycling and reuse. Кыргызстан үчүн мындай өзгөрүү муктаждык болуп эсептелет. Себеби өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсү жаратылыш ресурстарын колдонууга тыгыз байланган. Были определены 7 направлений стратегических. Это 7 стратегиялык багыт аныкталган: жашыл энергетика, органикалык айыл чарба, жашыл өнөр жай, экологиялык транспорт, жашыл шаарлар, таштандыларды башкаруу, туруктуу туризм. Мындан тышкары 4 кросс-секторлук багыт бар: фискалдык стимул, туруктуу каржылоо, туруктуу мамлекеттик сатып алуулар, потенциалды жогорулатуу. Фискалдык стимулдаштыруу маселеси абдан маанилүү. Анын алкагында белгилүү бир ийгиликтерге жетиштик. Электромобилдерди ташып келүү боюнча мисалы. Бирок мындан кем эмес маанилүү туруктуу каржылоо маселеси. Каржылоосуз жашыл экономикага өтүү өтө кыйын жана дээрлик мүмкүн эмес. Бирок ошол эле учурда мамлекеттик кызматкерлердин да, рыноктун оюнчуларынын да, калктын да потенциалын жогорулатуу темасы абдан маанилүү. Жашыл экономика деген эмне жана ал эмне үчүн керек экенин түшүнүү үчүн. Как государственных служащих, как игроков на рынке, так и населения. Что такое зеленая экономика и для чего она нам нужна? Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясында сөз сүйлөп жатып, президент Садыр Жапаров Кыргызстан жашыл экономиканы өнүктүрүүнү колдоорун жана аны жаңы технологияларды, гидроэнергетиканы өнүктүрүү аркылуу ишке ашырарын айткан. Адаптациялык программалар жана долбоорлор айыл чарба, суу ресурстары, энергетика, өнөр жай, өзгөчө кырдаалдар, калктын саламаттыгы, токой чарбасы жана био ар түрдүүлүк сыяктуу аярлуу тармактарда ишке ашырылат. Өлкө аянтынын 94%-ын тоолор ээлегенин эске алганда, алдыда аткарылуучу иштердин масштабы абдан чоң. Анын реализациясы 3 миллиард АКШ долларына бааланган. Разработана дорожная карта по устойчивому финансированию. Туруктуу каржылоонун жол картасы иштелип чыкты жана анын негиздеринин бири жашыл таксономия. Бул экономиканын тармактары боюнча долбоорлорду да, технологияларды да, алардын жашыл же жашыл эмес экенин аныктаган классификатор. Анын баары классификаторго киргизилет. Бул ошондой эле айрым технологияларды салыктан бошотуу же жеңилдиктерди берүү үчүн негиз болуп саналат. 2023-жылы биз жашыл экономиканын координациялык комитетин түзөбүз. Ага биз негизги мамлекеттик орган жеке секторду жана өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдү тартууну пландап жатабыз. Бул 3 негизги оюнчу бириге турган уникалдуу платформа болот. 3 самых таких ключевых игроков. Кыргызстанда тоо өнөр жай тармагы анча өнүккөн эмес. Алтын казуудан башка кен казуу ишканалары жок койсе. Андыктан Кыргызстандагы бизнес абанын булгануусуна өнүккөн өнөр жайы бар өлкөлөрдөгүдөй чоң таасир тийгизбейт. Кыргызстанда жыл сайын жашыл экономика улуттук форуму өтүп турат. Анын башкы максаты мамлекеттик институттар, бизнес коомчулук жана өнүктүрүү институттарынын башын кошуп,
алардын иш аракеттерин бириктирүү менен жашыл чечимдерди табуу. Кыргыз экономикасынын басымдуу көпчүлүгү орто жана чакан бизнестен турат жана ал жашыл экономикага өтүүдө драйвер болуп саналат. Андыктан эксперттер кыргызстандык бизнестин жашыл экономикага өтүүсү бат жана аз жоготуулар менен болушу мүмкүн деп эсептешет. Аны менен катар жашыл экономикага өтүү бул бир гана чакырык эмес. Бул бизнестин өнүгүүсү үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөр дагы.